Үй бүлө деген сен жана сенин жолдошуң да, башка эч ким эмес. Ушул менин жубайым. Барыңыздарга ысык салам. Мен Кутман Айылчиев, жаш актер, ата, блогер. Мен болсо Океан Орматбек, Кутмандын жубайы, Дариканын энеси, студент, жаш актриса болом. Кутман кызым, мен болуп сабакка чогуу барабыз. Мен сабакта окуп жатканда, мам болсо кызыбызды карап, сейилдеп мени күтүп турушат. Окууну таштабай, ийгиликтүү аяктоо бул өзгөчө бир эрк. Бул эмгекке жетип атканыма, ийгиликке жетип атканыма Кутмандын колдоосу чоң. Биздин эми кызыбыз бар, келем квартира жөнүндө ойлонолу десе, мен аябай коркуп жүрчүмүн да. Анан ошол жактан аябай мени колдоп, Кутман давай сенин колуңан келет, сен кыла аласың. Ошондо буйруса мына биз өзүбүздүн квартирабызды сатып алдык, Быйыл жайында. Бири-бирин колдоо аябай маанилүү нерсе экен да. Биз аял киши балабыз эгерде ыйлап жатса бир жакта, биз ишке деген көңүлүбүз бура албайбыз да. Биз айтып атпайбызбы, бул үлгү деп, үлгү болуш керек. Бул норма нерсе болуш керек да. Ар бир адам үй бүлө курганда бактылуу болом. Ушул адам менен максаттарыма жетем деп курат да. Өз убагында мен колдоо көрсөтөм, мага колдоо керек учурунда Кутман колдоо көрсөтөт. Бири-бирине эркиндик берүү бул бактылуулукка биринчи кадам деп ойлойм. Мен өзүмө кээде ишенбей кеткен кездерде Акяна келип мага айтат: "Жок, Кутман, сен андан да катуу көбүрөөк кыла аласың. Сен азыр мындай эле ойлонуп атасың, сен моундай кылып ойлонуп көрсөң, сен аябай күчтүүсүң, сен мыктысың" деп дайым айтып турганда, ойлоп көрсөң жөн эле сөз. Ошол убакта эле бул аябай бир энергия менен берилген сөз да. Ар бир үй бүлөдө негизи ушундай бири-бирин колдоо аябай маанилүү нерсе экен да. Мен турмушка чыксам деле менин карьерам токтогон жок да, себеби менин жолдошум түшүнүп жатат. Бизде стереотип бар экен. Ошону чыгалы деп, мүмкүн болушунча көбүрөөк режиссерлор менен жолуккан сайын айтат: "Эгерде силерге актриса керек болсо, менин аялым катышат" деп. Ар бириңердин ийгилигиңер, бул жалпы үй бүлөнүн ийгилиги болуп эсептелинет. Бири-бириңерди биринчи орунга коюп, себеби үй бүлө деген сен жана сенин жолдошуң да, башка эч ким эмес. ЗАГСта айтылган сөздөр бул жөн эле сөздөр эмес. Ушул менин жубайым, Океаны дайыма менин жанымда. Үй бүлө деген ушундай. Үй бүлө бул биздин өткөнүбүз, азыркы учурчабыз жана келечегибиз.